жүрөт да бизнес Нурия. Тарткан ошону озуктарын көрдүм да комментарий тез жаман жап жазып Ошо бүт эле сижок десең болбойт тилтеп дегендер да. депозит бербейт деп билбейм баары зыңк эч кандай эме Анча көп болду иштеп атканы. 3 жыл болду ушпар ошо күздө бүтөт беребиз. Мен просто азыр бияка да кирем да сижокочу. Ошо видео тартып как раз ошол боюнча тартып сурайын деп аткам да. Анткени кечээ мага бир бала чалган арендага машина таап берип койчу депчи. Буга чейин сижокто иштеген букуптун бүтөрүнө аз 400 миң алганда 4,5 миң минус болсом деп светофордон машинаны алып койчукан дейт. Сижокпу? Ооба. 2 жыл болду. Билбейм антенасы. Может өчөрүшкөн бири-биринечи билбейм. Может ошондой. Көп балдарды алып койгон дейт да 1 миллион 200 миң төлөгөндөн кийин. Баягы 3 миң 4 миң минуска кирип кетсең турган жеринен келип алып койшкан. Анан чынбый калыппы аны мен деле билбейм. Мен эми алардын эмесин айтпайм, менде болуп, менде делечи. Прям момунчалык минуска киргенде болгон, минуска. Максимально канча кирдиң эле минуска? Эми минуска киргенде бир красныйден бир келген. 5 пятеркачы, ошондо кирдим да, 8 миң кирип кеткен ошондо. Ошондо анда дагы кандай десем, билбейм, мен бүт баары зыңк да, нашеймерчи. Мындай депозит ашып кеткен болчу экен да, 30 миң чалып кеткен, негизи 15 миң эле да. Анан ошондон алып жаптыртып жүрдүм. Мындай кичинекей бир нерсе болуп, не то же лишний акча чечип койсо сразу бөлө элесиз да. Мен айтам да, айтсам сразу чечишет. Нормально эле вроде. Может, өчөшүп аткандар билбейм, айта албайм да. Может, действительно болгон. Сенде болгон эмес андай. Менде вообще болгон эмес. Бир проблема, бир да проблема эмес. Даже муну алгандан кийин муну арендага отуруп копейкти алгам. Комплектация букупка. Мен нөмрөгө алып кымбат болчу, аны тапшырдым. Анда калган акчасын буга кошту бир азын. Өзүмдөн кетти деп айтсакчы, тапшырганда ошондой договор эле. Кайра берилбейт депчи. Ошо бир азын кайта кошту, калганын кетти. Ошону сүйлөштүк, ошол так зыңк, эч кандай проблема жок. Если акчаң жок болуп бирден болуп калса, сервисине барасың, каршы масла артыбертин жасатып аласың, акырынан элементтен снимать этип берет. Өзүң определенный сумманы коюп, ошондой темалар бар да, жакшы да. Башка паркта ошо лимит жок, 3000 иште анан мынча иште анан штраф деген тема жок. Өзүң каалагандай билбейм, мага вообще унчукпайт. Минуска деле кирбейт. Кирсем бир аз калып калат ошол. А так зыңк баары. Баары жакшы эле. Может, действительно болгон, эми айта албайм да, может болгон. Өчөшкөндөр да бар да, узундашып кетишет, андайларды жаман көрөт билет. Жега кичине кыйын болуп калган, мен водительдер ар кандай адам бар. Айта албайм. Бизде деле бар эми паркта. Мен бирок азыр действительно башкача. Бурун кичине адамгерчилик болсун, эми адам өзгөрүлөт экенде, парк чоңоюп аткан кийин, конечно. Аны кийин водительде ким башкарат? По сравнению мурдакыга караганда башкача. Башкача да. Башында эми аз болчу. Мен келгенде 30 эле машинасы болчу. Вообще, азыр машина токтоп жатат. Зам. Чачап турду, атан 2 күндөн бери анан көйлөп атам. Ошо ушулар өкөлүү болчу да, мен башына келгенде. Парк башка жакта болчу, ошондо алгам да. 10-21. Ошо анан бияка көчүп келишти. Анан көйүп кетти машина, өтө эле көйүп. 3-4 5 машина алгандар бар. Букутта жүргөндөрчү. То есть водительге берип коет. Водитель менен таанышы да, там досу Астатагын өзү перерасчётун сөйлөшөт. Өзүлөрү контролдоп, өзү иштеп жүрөт. Букуп иштерге наоборот жакшы. Биракта как минимум бир айга бир путевой лист беребиз да. Медицина бар, полностью официально. Эми кудай сактасын, ДТП болуп калып, же демек мына выезднойлор бар, юристтер бар, жактардан жатак биз жактан. Бирок мындай допускать мындай кээде мисалы сиз чоң парк болгондо баарын контролировать этиш кыйын да. Балким диспетчерлер тарабынан кичине ашыкпай кетип, туура эмес отношение болуп калган. Туура эмес отношение болуп калышы мүмкүн эми, потому что мен эми башында чогуу мен бияктан бир эме бар да, братан бар да. Ошо генеральный директор бүт бара ошого эметкен да, российский паспорт. Чогуу баштаганбыз да. То есть канча 3 жыл, 3,5 жыл болуп калды. 2019 аяктар баштаганбыз. Декабрларда. Баштаганбыз эми ал-малда индивидуально полностью мен өзүм сүйлөшүп ошо 3 жыл мурун иштеп жүргөн водительдер да бар да. Белгилер, мынакта диспетчерлер, жаңы диспетчерлер орой сүйлөп, водительдер кичине не то отношение болуп койчу. Мен азыр эметип баштадым да, биле баштадым да. Азыр мен кирип келатып элечи. Силерде иштеген бала бар экен. Ошо таанып калды, экөө сүйлөшүп калдык. Анан как раз азыр Снежокко кирип баратсам ушуну видео боюнча кандай парктен мындай сурадым да. Баланы тааныбайм. Кандай парк? Мнение просто. 3 жылдан бери иштеп атам дейт, бир машина выкупать этип атам дейт. Экинчи бир машина алгам, аны выкупать эте албай бердим дейт, кайра өткөзүпчү. Договор боюнча болчу дейт, анан тиги полого кичине кошулуп калды дейт да, акчасычы.
Бирок аны признаю, договор менен башында условиясын туп-туура түшүндүрүп берген дейт. Просто кийин окупайт эте албагам, кайра өткөрдүм дейт. Анан 3 жылдан бери иштеп атам. Мындай претензиям жок, бүт баары конкретно эле там ДТП, СТП болсо стого өзлөрүнүн стосуна киргизип жасап берет. По условиям, да, башында. Баланстан снимать этип берет, ал жагы нормальный. Анан бирок 3 жылдан бери иштеп атам, бирок мындай кичине өзгөрүү бар дейт да. Башында жаңы келгенде бир 30 тай машинасы бар болчу дейт. 30 тай элечи, 30 тай машина бар. Азыр эми көбөйүп кетти. Эми адам өзгөрөт экен, баягы кээ бир сотрудниктердин отношениясы уже мындай башкачараак болуп калган дейт да. Эми ошо айткан ошол болду да. Бирок 3 жылдан бери иштейм дейт. Анан кийин баягы диспетчерлерден кичине ызылдашып кеткен, мындай личный вражда болуп калган күндөр да болгон дейт да. Негизи эми ал андайлар опять эме үчүн да, минус үчүн да. Опять же минус үчүн булар. Эми диспетчерлер жактан минустар көп болот. Азырчы биз полный текшерип азыр эметип атабыз, ар бир диспетчер менен сүйлөшүп. Диспетчер кыргызстан элеби? Мына диспетчер биякта турат, мына диспетчер. Биякта турган диспетчерлер кыргыздар эле, орустар жок. Атаң кыргыздар эле, алып эле. Бүт эле айтылды эле, такситтер эле. Бизде көптөн бери иштеп жүргөн, алганбыз. Кел диспетчер өздөрү суранган, например, диспетчер албайсыңарбы? Таксиден тажады. Анан мындай да бир слух бар да. Ушу именно диспетчерлер мисалы ушу таксиден иштеп жүрүп, анан диспетчерге өтүп кетип атышпайбы? Баягы иштеп жүрүп, карызга кирип кетип, анан качачниктерди, кээ бирлерди баягы машинаны обклейка кылган, жиберип коет. Эртеден кечке ошакта типа карызымды отрабатывать этип жүрөсүң. Биякта деген азыр данный момент азыр эки водитель бар. Негизичи качачник водительдер бар. Карызын төлөй албайт, же иштеп жаба албайт. То есть списаниеда коюп бергенбиз мындайда. Азыр в данный момент эки водитель бар. Бирөө болсо көчөкү, чыгып калган деп айтпадымбы? Көчө ДТПга түшкөн. Уже 3 жолу ДТПга түшкөн, ошондой бала экен да, качачник экен да. Болгон чегип кармалып атат. Чегилип кармалып аткандай, ага чейин ДТПга түшкөн. Эми Плюс еще путевой толук эмес экен да. Мен лично барып машинаны алып кеттим да барып өзүм. Уже таксиден төлөй албай калганда как зарплатага отургузуп. Бияка отурабыз мындай күндө мындай да условия. Азыр в данный момент күнүгө карызы, например, 20 000 болсо 2 000ден карызынан списывать этет. Андан тышкары 500 рубльдан тамак ашына берип турат. Тамак ашына берип турат, как положено. Жол бирге өзүнчө берилет еще. То есть андай жок это что, давай, короче, работай, карызың андай эмес да. Пожалуйста, тамак ашын алып беребиз. Карызыңды ушундай кылып кутул, сен таксовать этсең, ал чыгып эле дагы бирөөнү түзөсүң, дагы бир приключение болосуң. Пожалуйста, ошондой бол. Да, андай эле приезд. Потому что айтат да, мен таксиге иштей албай калдым, жигиттер. Азыр документтерди көрсөтөм, бизде канча документ жазат. Залогко штаб кеткен, посольство барган 500 сомго арбасына өчүп алган. Толуктура жатат да, үйүлүп калган жочу. Некуда уже алар. 1 жыл мурун штаб кеткендер бар, 1,5 жыл мурун штаб кеткендер бар. Башында даже документти биз залогко даже албачыбыз. То есть мейли на доверие да, то есть которосуң болду. Бол жок. Чалсаң сөгөт, телефон өчүрүп коет, чалбачы дейт да. Ой, кетип атканда көрө жакшы эле сөзүп кетти элек го дейсиң да. Ол берип кетти элек го жакшы эле. Жок сөгүшөт. Андан кийин даже биз распискада жаздырып баштадык, расписка элементарно, расписка жазат кыргыздар. Расписка жазып берейин, жазып берет. Убакыт бар да, бир айдан отурам, там күнүгө акырын отурам, жок да. Чалсаң, бля, расписканы көтүңө тыгып ал дейт да. Кечке калбайсың, ал российский паспорт эмес, барып заявление жазат, юрист бар да, бияктачы. Российлер болсо, например, орустар келсе, расписка жаздырабыз, ошолор даже расписка жазса, болду через ФССП, взаимодействие болсо, да, взыскание кылып коебуз, болду, ошол менен бүтөт. А по поводу эмелери боюнча, кыргыздар боюнча жок, азыр распискада жаздырбай калды. Читасаң, мына документиң, паспорттун кереги жок, жолго көп жүрө албайсың. Праваңды чытап кет, да, праваңды чытап кет, карызыңды бүтөсүң, праваңды алып кетесиң. Болду, ушундай эле да. Эми мындай да отношение кылып көрдүк, тигиндей да отношение кылып көрдүк. Азыр ушундай решение келди да, либо праваңды чытап кетесиң, паспорттун кереги жок, көчөдө жүрө албайсың. Паспортуңду алып кет, праваңды чытап кет. Ошондо да бля Кыргызстанга барсак, Кыргызстанга туда-обратно билет алып, биякта мындай кылып санашат экен да. Карызы 20 000, 30 000, 50 000, лучше мен Кыргызстанга туда-обратно барып туруп, праваңды астынан кетип келип иштеген жакшы деп, ошондойлор да бар да. То есть төлөгүсү келишпейт да. Эми ал биз, например, ДТП болуп, эмне үчүн карыз болгонун өздөрү прекрасно билишет. ДТП болот. Эми азыр ДТП жеңил болуп калды. 200 000ге попал болдуң, 20 000 төлөйсүң, болду. За счет каска, за то, что күнүгө 100 рубльдан списывать, эми 100 рубль мындай эсептериң аз эле да, бир айда 3 000 эле списывать этет. Бизде кээ бир телевидителдер бар даже элементарно, мен силерге канчадан бери иштеп атам, касканы албай эле калам, мен ДТПга түшпөйм, ДТПга түшсөм өзүм жооп берем дегендер. Жок, аларга деле бирдей условия да, то есть сен мен жакшы, биякта мен даже элементарно дос балдар иштейт да. Тааныштар, дос балдар, аларга деле условия бирдей. То есть андай эмес, эми бул мен досум, бля, буга башка условия кылып бериле. Бул бля жакыныраак, бул алысыраак эмес. Бүт баарында бирдей условия да, то есть нету такого, то что бирөөгө арзаныраак, бирөөгө кымбатыраак депчи. Баарында каска бар. Эмне каска кимде жок, выкупчиктер жок, потому что выкупчиктер өздөрүнүн машинасы.
Вдруг кудай чыкпаса сүзүп калса өздөрү жооп берет. Азырда, например, понедельниктен баштап ВКПда берип баштадык да. Без первоначальный болсо безинчи. Бир жолу YouTube биринчи реклама кое бергенде комментарийлер жазып баштады. Анан мен жөн эле фамилиясын набирать этип көрдүм да, 3200 депозитине жазып атат да, жамандапчы бизде. Жөн эле текшерип көрөйүн деп туруп фамилиясын текшерсем, артында 9000 бирдеке деген штраф турат да. Бир айдын ичинде билесиң го өзүң тапшырганы. Бир айда келет да, биздин практика боюнча бир айда. 5000 штраф келет, 300 штрафтар келет. А белки балдарга кайра обратно сүрөттөрүн жиберсең, мына сен могу күн түшкөнсүң, мына штраф сүрөт турат. Жок, силер бля фотошопты жаза койдуңар дейт. Бля, диспетчерге айтып атпаймынбы, сен айттың белең десем, мага чалган дейт депозит жөнүндө. Мен ага түшүндүрсөм, силер алдап атасыңар деп трубканы чытап койгон деп туруп, анан ошол жака комментарий жазып атат да. Мына ачык айтканда. Анан эми ишенишпейт да мындай. Баарын фамилиясын карап чыксаң, баарында тең хосту бар да. Бул жөн эле жазылып аткан жок да эмичи мындай. Жок, эми талант ал деле хост эмес да, силер, например, азыр көбү вайтилде айтып, мына бул деле чыгып айтып, отношениеңер депчи. Бияктан собрание кылып, уже изучалап атабыз да кыскасы, именно отношения. Азыр такалып айланып келет, беш нерсеге списание андай жок. Чисто азыр человеческие отношения болуп атат. То есть вайтилдерге орой отношения кылып, сөгүп, сагып, көтөйүп, мындай кыз, грубо говоря, там адам катары көрбөгөндөр го. Ошондой болуп атат да. То есть азыр айланып келип талант отношения болуп атат эркекче. Вайтилдерге кандай отношения болуп, эмне болуп атасыңар, кандай болуп атасыңар. Спорный моменттер болуп атат. Кээ например, айтат да, кичине чыйылып калды. Баягы 500 рубль болот, же 1000 рубль болсоң, жок, тууган мындай болбойт го депчи. Андай моменттерде азыр ошондой спорный моменттер биз даже соглашаемся, то есть. Ассаламу алейкум туугандар. Роликти көрүп, көпчүлүгүңөр түшүнбөй атсаңар керек. Эмне жөнүндө сөз болуп атат? Таксопарк Снежок роликтин башында ким сүйлөп атат, ортосунда ким сүйлөп атат депчи. Мага мен силерге кичине түшүндүрмө бере кетейин. Реклама боюнча ушу таксопарк Снежок кайрылган. Анан кийин мен деле башка блогерлердин рекламасын көрүп жүрөм, комментарийлерди окуп жүрөм, ар кандай ушактарды, сөздөрдү угуп жүрөм. Анан баягы именно парктын эмеси жок да, ответи жок да. Анан мен как раз ошол жазышып аткан адамдан сурап калдым, ушундай болуп атат. Барып силердин өзүңөр жеке оюңарда угайын, кандай бир ответ бербейсиңерби депчи. Деп анан биринчи сүйлөп аткан аудиозапись баягы Снежок таксопарктын алдына кирип баратканда ошол жерде иштеген бала экен, 3 жылдан бери иштейм дейт. Анан мен таанып калып келип экөө сүйлөшүп калып, анан баягы записти басып койгом да, атайынчы эмне дейт болду экен депчи. Ал сөздөрдүн баарын өзүңөр уктуңар. Анан кийин баягы камераны бетине такабай баягы күйгүзүп койгон себебим, баягы камераны күйгүзгөндө адамдын поведениясы мындай өзгөрүп кетиши мүмкүн да, камерага иштеп калышы мүмкүн. Баягы тойлордогудай эле да, мындай камераны такасаң баягы мындай өзүңдү оңдоп, мындай туруп каласың го, мындай сүйлөгөндө да сөздөрүң башкача болуп, ушундай болуп адамдын поведениясы өзгөрүп кетет да. Ошондуктан баягы камераны күйгүзүп эле ылдый эметип койгом, каратып койгом да. Ал эми экинчи видеозаписьте баягы офистин ичинде сүйлөшүп аткан жерде ошол таксопаркты основать эткен адамдардын бири экен. Аны менен да случайно эле кезигип калып, учурашып калып эле, анан эмне кайсыл вопрос боюнча дейт. Анан ушундай реклама боюнча келдим эле, реклама тарткан десем, анан силер ким болосуңар деп ошентип сүйлөшүп калып, анан ал кишиге да бүт өзүмдүн оюмду таксопаркта эмне болуп аткан, кандай вопростор болуп аткан, ошол нерселердин баарын айтып берип, ответти алдым да. Анан кийин азыр кечке сүйлөй берсем, ролик прям бир 40-50 минутага созулуп кетчүдөй болуп атат да. Азыр буга чейин бир видео жаздырсам 14 минутта сүйлөптүм. Ошондон кайра повторно жаздырып атам, азыр кичине мындай кыскараак болсун депчи. Кыскараак айтып берейин деп. Сөздүн кыскасы, баягы мен уккандардан, мага чалгандардан, Снежок таксопарк мындай экен, тигиндей экен, машиналар кымбат экен, анан депозитти бербей коет экен, тигиндей болот экен деген вопросторго ответтерди кичине болсо да уктуңар го дейм. ДТПнын айынан, минуска кирип кеткендин айынан, тигинин айынан ошондой штрафтарды бир ай күтүш керек. Анын бүт барыңар эле негизи прекрасно түшүнөсүңөр да. Аны баары эле билип турат. Анан таксопарк кээ бир жактардан мисалы күнөөнү өзүнүн мындай мойнуна алышты да, то что диспетчерлер жактан кичине мындай орой мамиле болуп аткан, кээ бир сотрудниктердин тарабынан мындай орой мамиле болуп аткан нерсени мисалы алар мойнуна алып атышат. Ооба, действительно ошондой случайлар болуптур. Азыр биз өзүбүз разбирательство кылып, кичине ызычуу да кылып атабыз, ызычуу болуп кеттик депчи, ошонун айынанчы. Азыркы учурда мындай компаниянын ошо таксопарктын кечирип койгула.
таксопарктын эмесин кичине өзгөртөлү деп атабыз депчи. Анткени биз деле көрүп атабыз комментарийде баарына кирсең мындай жазып коет, эми анын баары незаслуженный, кээ бирлер жөн эле жазып койгон дейт да. Мисалы айтып атпайбы диспетчерчи, баягы фамилиясын жазып кирсем ушундай минус бар, артында минус бар экен депчи. Анан ошол директор эмес, андан кийинки турган адам го дейм. Ошол адам менен сүйлөшүп, бардык вопросторго ответтерди алып, анын баарын мындай силер уктуңар да. Укпай калган нерсеңерди мен силерге түшүндүрүп жеткирип берип атам. Анан туугандар мындай да, таксиге машина алайын деп барганда ал жактан да айтып атат да, биз мына как положено условиянын баарын айтабыз дейт. Мына машина 1800 аренда күнүнө 100 рубль каскага кетет деп атат. Андан башка депозит, накопительный, залог деген эч кандай нерсеси жок дейт. Болгону ал каскадагы мисалы 100 рубльдан күнүнө списывать этебиз дейт. Если Кудай сактасын дейт, машина ДТП болуп кетип, өрттөнүп кетип, тоголонуп кетип, вообще жарабай калган күндө дагы 20 000 төлөйсүңөр да ошол менен бүттү дейт. Ошол нерсеге ошол 100 рубль күнүнө снимать этилет дейт каскагачы. Анан кийин көптөрүбүз эле баягы рулга отургандан кийин өзүбүзгө ишенебиз да, жок Кудай сактасын кырсыктабайм депчи. Анан кийин жанакынтип уктап кетип, баягы кичине башка жакты карап кетип, сүзүп, антип минтип алгандан кийин анан кийин отурабыз да, башты кармапчы. Ошондуктан компания баягы өзүнүн условияларын айтып атат. Бизде мына комиссия 5% деп ачык эле айтып атат да. Мына биздин таксопарктын проценти 5%, аренданын баасы 1800 рубль. Депозит өдүмбү, каскага 100 рубльдан күнүнө снимать этебиз. Эгерде ушул нерсеге макул болсоң, кел иште депчи. Эгер макул болбосоң, пожалуйста, башка жактан машина карап көр. Анан ошол эле адамдар ошол условияга макул болуп машинаны алгандан кийин, анан кийин мен ДТП деле болбойм ба, каскага снимать этип эле койгулачы, тинтип эле койгулачы деген сөздөр башталат дейт да. Ошондуктан келгиле мындай болгон нерсени жазалы. Анан болбогон кичине болгон нерсе болсо да ошону кичине кандай болсо ошондой кылып жазыш керек да, же болбосо ошондой кылып айтып бериш керек. Анын үстүнө кичине кошуп кетип, же тинтип кетип. Азыр мен бул жерде компаниянын баягы эмесин туура кандай айтылчу эле, талабын талашып аткандай болбой элем, же мен аларды коргоп аткан жокмун, баягы реклама кылыпчы. Мен ошол жерден баягы руководителине ачык эле айттым. Мен кандай болсо, мына силерди азыр реклама кылып атам, кандай болсо ошондой кылып көрсөтөм депчи. Болгондой кылып көрсөтөм. Азыр даже ушул роликтин башында жаздырып аткан записьтерди мен алар даже билбейт да, мен запись кылганымдычы. Мен айттым, мен кандай көрүп атсам, мен да баягы жагалданып, жакшы лишний сөздөрдү сүйлөп, жаман же болбосо ошондой эле жаман сөздөрдү жамандап айтмай мен да жок дедим. Мен өзүм кандай көрүп атсам, жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман деп эле айтам десем, ал жагынан вообще проблема жок дейт. Роликти кандай кылып тартсаң, болгон нерсени болгондой кылып чыгарып бер, болду дейт. Мындай лишний эчтекени кошуш да кереги жок, кемитиш да кереги жок дейт. Ошондуктан болушунча түшүнгөн адамдар мени түшүндү го деп ойлойм. Анан кийин ар бир адамдын өзүнүн жеке ою бар. Силер ал жеке оюңарды айтканга укуктуусуңар. Өзүңөр мындай кайсыл жактан, ошондой эле кайсыл жактан барып машина алган, алда силердин өзүңөрдүн выборуңар да, өзүңөрдүн жеке тандооңор. Мен азыр силерди барып Снежоктон машинаны барып баса калгыла деп дагы айтпайм, албагыла деп да айтпайм да. Эгерде условиясы туура келсе, комиссия 5% экен, таксопарктын комиссиясы 5% экен. Аренданын баасы экономдорго 1800 экен. Анан кийин азыркы мындан кийинки роликте условиялар башкача, эртерээк тартылган видеода мен азыр түшүндүрмөнү кичине кечирээк берип атам. Анткени өзүңөр билип атсаңар керек, тамагым ооруп, голосум чыкпай калган, сүйлөй албайчы. Анан азыр кийинчерээк 3-4 күн өткөндөн кийин анан жаздырып атам да ушул видеону. Кичине үнүм чыгып сүйлөгөнгө возможность болуп калды. Анан туугандар, алдын ала айтып коеюн, мындан кийинки көрө турчу видеодогу айтылган условиялардын баардыгы ошо бойдон эле калат, эч өзгөрүүсү жок. Болгону жеңилдетүү деп айтып койсом болот. Таксопарк Снежоктон 2 айдай акция жүрөт экен. График 6-1 менен 6 күн иштейсиңер, 1 күн выходной. Выходной күнү иштесеңер да болот, иштебей да койсоңор болот. Ал күнгө эч кандай аренда төлөнбөйт. Ошондуктан видеону кечирээк жаздырып аткан себебинен алдын ала
силерге кабарлап атам. Так, туугандар, баарын уктуңуздар. Мен өзүм кызыккан суроолорго ответтерин баарын алдым. Эми болсо силерге биринчи выкупты көрсөтүп берейин. Ушул эле таксопарк Снежоктон өзүңөр көрүп турган эконом класста выкуптар бар экен. Биринчи экономду көрсөтөйүн, анан кийин комфорт плюсту көргөзөйүн. Биякта көбүнчө эконом, анан комфорт плюс экен. Комфорттор жок экен. Выкупка ушул эки пололор берилет экен. Основной 2019-дар. Азыр мен силерге бирөөсүн көрсөтөйүн, состоянияларын. Парктроник бар экен. Volkswagen Polo бул жылы, по-моему, 2019. Комплектация почти полный. Ким Polo'го Polo'ну жакшы билгендер барбы? Болсо жазып койгула кайсы комплектация экен. Менин көрүшүм боюнча комплектациясы полный эле. Анткени титановый дискалар турат. Эми более подробно келип көрсөңөр, бул жакка келип таксопарк Снежокко келип көрсөңөр болот. Комплектациясы мультируль, камера заднего вида бар. Бир көргөзүп коеюн. Подлокотник, сиденьялар. Мен оюмча полный комплектация эмес экен. Предпоследний, анткени биякта климат контроль жок экен. Условиялары боюнча азыр мен камераны эмеге сай алайынчы, зарядкага. Условиялары боюнча выкупка эконом класс Volkswagen Polo'лор основной 2019-дар 2400 рубльдан 2 жылга 2400 рубльдан 2 жылга берилип атыптыр. Бул жакта эч кандай первоначальный взнос жок. Комиссия каскага же болбосо страховкага деген эч кандай ызычусу жок. Болгону 2 жылга 2400 рубльдан экен. Кимге кымбат, кимге арзан, ал нерсени эми өзүңөр билесиңер. Силерди кыйнап ушул жактан алгыла деген деп мен силерге айтпайм дагы, албагыла деп дагы айтпайм. Өзүңөр бир сыра эсептеп көрөсүңөр, алыңар жетеби, күчүңөр жетеби, ошого ылайыктап машинаны алсаңар болот. 2400 рубльдан 2 жылга эсептеп чыгарып көрүңүздөр. Ал эми туугандар, выкупка албайм десеңер, арендага да бар. Ушул эле пололор 2018-ден 2022-ге чейин. Жаңы кузову дагы, эски кузову да. Ар бир машинанын комплектациясы ар кандай экен, бирок баасы бардык машинага бирдей. 1800 рубльдан депозит, накопительный эчтекеси жок. Болгону каскага 100 рубль күнүнө. Ошондо аренда 1900дөн деп эсептеп койгула. Аренда 1900дан каскасы менен кошо. Эгерде в случае авария болуп, Кудай сактасын, кырсыктап калып, машина өрттөнүп кетип же тотал болуп жарабай калган күндө дагы ошол каска силерге ушул машинага иштейт. Болгону 20 миңди бересиңер. 20 миңди берип туруп, кааласаңар ушул парктан эле кайра башка машинаны айдап, тиги машинаны унуткан бойдон кетесиңер. Нерсеге иштейт да ушул каска 100 рубль. Андан кийин эконом боюнча баарын айттым. Эгерде түшүнбөй калсаңыздар, выкупка пололор 2400 рубльдан 2 жылга, арендага десеңер 1800 рубль аренда, 100 рубль каска, 1900 рубль күнүнө. Накопительный, залог деген эч кандай нерсеси жок. Болгону 1900 рубль күнүнө суткасына төлөйсүңөр, экономду айдайсыңар. Ал эми Jack Comfort Plus'ка Jack айдайм десеңер, Jack'тын арендасы 3000 рубль. То же самое 100 рубль каска, ошондо баарын кошкондо 3100 рубльдан болуп калат экен. Эгерде Jack'ты выкупка алам десеңер, 3500 рубльдан 2,5 жыл. Первоначальный взнос жок. Эч кандай акча бербейсиңер. Бул эгерде выкупка алсаңар, бул жакта каскага дагы бербейсиңер, первоначальный взнос да бербейсиңер. Болгону келесиңер, договор составлять этесиңер 2,5 жылга 3500 миңден. Jack'ты аласыңар дагы айдаган бойдон кетесиңер. Күнүнө 2,5 рубльдан. Вроде түшүнүктүү эле айттым окшойт, Маке, туугандар, Jack'тар ушул жерде турат. Иши кылса, ушул жерге келип, мисалы арендага алам же выкупка алам деп атпайсыңарбы деген ой келсе, ушул бул парковкада машинанын жарымы эле турат дейт. Парковка кичинекей болгондуктан жетишпей атат дейт. Аркы жакта дагы бир 52 машина турат, анан сервистеги стоянкада дагы 100дөн ашык машина бар дейт. Ошондуктан выбор көп экен. Эгерде выкупка алам десеңер, келесиңер дагы ар бир полонун ачкычын сурап алып, ачып көрүп, мына силерге мыякта на выбор турат. Polo бар, Rapid бар экен. Skoda Rapid основной. Skoda Rapid менен Skoda Polo. Анан кийин мисалы
Бул полон көрүп атпайсыңар, жылы эскирээк болуп атат. Комплектациясы мына эски кузовтагы да, эски дегенде бул 2019 болуш керек, жаңылышпасам. Туура эмес айтсам оңдоп коесуңар. Ушул реки поло 1800 рубльдан плюс каска. Жана ошондой эле бул жаңы кузовтагы көрүп атсыңар го. Жаңы кузовтагы поло арендага. Мынакей даже ичин көрсөтүп коеюн силерге. Ичин азыр жарыкта көрүнбөй атат. Баягы экран менен, монитор менен. Бул деле баасы 1800 рубльдан плюс 100 рубль каска. Ошондо 1900 айырмасы жок. Эски кузов болобу, жаңы кузов болобу, баасы эч кандай айырмасы жок. Баарыныкы бирдей. Выкуптукун айттым, мына выкупка на выбор. Особенно выкуп боюнча жигиттер эртерээк келип машиналарды карап комплектациясын тандап алсаңар болот. Анткени ар бир машинанын комплектациясы ар кандай экен. Ошондуктан выборга абдан көп машина бар экен. Мына парковканы дагы бир сыра көрсөтүп берейин силерге. Келип машинаны каратып тандап, выкупка берилип аткан машинанын бүт май сайы алмаштырып, ходовкасын баары жасалып, эгерде кичине жери алайын деп атканда не торок болуп атса айтсаңар болот, ушул жерин жасатып берип койгула, алып кетейин депчи десеңер, мен бияктын чоңу менен сүйлөштүм, как положено жасатып беребиз, айткан жерин кылып, даже өзү каалаган сервиске апарып, диагностика кылдырып, бүт баарын каратып алсын дейт. Биз андай нерсеге эч кандай каршылык көрсөтпөйбүз дейт. Биздин сервиске көрсөтөсүңөр, тигиндей мындай деген жер жок дейт. Каалаган сервиске апарып, ушул полону алдыңарбы? Айдап чыгып барып туруп, любой бир таанышыңар болобу, тааныш сервиске киресиңер да көрсөтөсүңөр полный. Бир жери не то болсо келесиңер, айтасыңар, мына ушул жер ушундай экен, ушул жерин жасап берип койсоңор эле ушул машинаны алып кетейин десиңер. Всё. Эч кандай лишний разговор жок, жасатып берет, айдап чыгып кетесиңер. Ошондой туугандар. Анан кийин азыр мен машинага отуруп, баягы комментарийлер боюнча Снежок парк тигиндей экен, мындай экен, анан кийин мен да бул жакта сатылып кетиптирсиң, тигинтип кетиптирсиң, минтип кетиптирсиң деген ойлор болушу мүмкүн. Как она если айтып коеюн, кандай ойлосоңор, ал силердин өзүңөрдүн жеке оюңар. Бирок мен өзүмдүн алдында ак экенимди билем. Главный мен өзүм билсем болду ошол нерсени. Ана ошондуктан жаман көрсөңүздөр, жаман көрүңүздөр, болгон нерсени болушунча көргөзүп айтып берип атам. Анан кийин дагы бир жолу кайталап коеюн, дагы бир жолу. Эгерде ушул Снежок таксопарктан, мына мен азыр ушул машиналардын баарын реклама кылып бүткөндөн кийин силерге дагы бир жолу айтып атам. Эгерде Снежок таксопарктан жабыркаган адамдар болсо, машинасын чыгара албай, машинасын алып коюп, бир несправедливый кичинекей бир нерсе үчүн бир 3000 рубль, 4000 рубль минус болуп калган үчүн машинаңарды алып койгон күн болсо, ошондой случай болсо, доказательствоңар 100% колуңарда болсо, мына төмөндө номерлерди жазып атам. Мен өзүмдүн номеримди жазайын, биякты караган баягы должность өйдөрөк турган байкенин номерин да жазайын, ошол байкеге чалып же болбосо мага эле чалып айтсаңар, арген менде ушундай случай болуп кеткен, мына мен 100% далилдеп бере алам деп мага чалсаңар, мен силер экөөбүз чогуу келип, мен атайын азыр номерин таштап кеттим магачы, ушул жерде караган байке. Айтты мага, любой вопрос менен кандай бир несправедливый отношение болуп калдыбы, диспетчерлер жактан туура эмес кетип калдыбы, же ушундай машинаны туура эмес алып койгон случай болсо кел деди, ошол баланы ээрчитип алып, мен ушул жерден чечип бергенге даптайм деп беттешип. Ошондуктан дагы бир жолу кайталайм, Снежок таксопарктан жабыркаган, машинаны алдырып ийген, силердин өзүңөрдүн вообще косягыңар жок туруп алдырып ийген күнүңөр ушундай случай болсо, мага чалгыла, чогуу жетелешкен бойдон ушул жерге келебиз да, ушул жерден сүйлөшүп чечишебиз. Так, туугандар, анан таксопарк Снежоктон ушул реке Volkswagen Polo 21-жылкы розыгрышка коюлуп атыптыр. Бир сыйра айланып көргөзүп коеюн. 2021-жылкы буйруса 1-июльдан баштап 2 ай созулат экен. Ровно 2 ай созулат экен. 2 айдын ичинде ким канча заработок кылса, мен силерге ал жөнүндө дагы подробно айтып берем. Ушундай болгон Volkswagen Polo экен, 2021-жылкы жана сүйлөшүп атканда айтты, лизингден чыгып уже бүт баары даптайын дейт. 1-июльдан баштап 2 ай созулат экен, 2 айдан кийин жыйынтыгы чыгып, главный призде бул жөн гана Volkswagen Polo эмес,
Андан сырткары, по-моему, 500 миңдей акча бар экен да, дагы мындан бул машинадан сырткары. Эгер жаңылышпасам, мен дагы кийинчерээк келип толугураак маалымат берем ушу айдын аягы конкурстар башталганын алдында. Ошондуктан розыгрышка катышкыла. Таксопарктан келип машина аласыңарбы, арендага же выкупка аласыңарбы, автоматом розыгрышка кошулуп каласыңар. Ошондуктан кеттик дальше. Туугандар, ушу менен видеороликти жыйынтыктап коеюн. Вроде баарын эле түшүнүктүү кылып түшүндүрүп бердим деген ойдомун. Эгерде кандайдыр суроолор болсо, YouTube'да өзүмдүн жеке номерим бар, ошол номер боюнча WhatsApp'ка кайрылсаңар болот. Буюрса эми рабочий процессти тартып башташ керек. Ден соолук кичине калды. Кийинки видеороликтерден көрүшкөнгө чейин каналга катталганды унутпайбыз. Ой пикирлер, суроолор болсо комментарийге да жазгыла, ал жактан да жооп бергенге аракет кылам. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин.